Президент Садыр Жапаров Сокулук районунда жаңы конуштардын тургундары менен жолуккан учурда душмандары бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар экенин айтты. Менин душмандарым бийликте гана эмес, карапайым элдин арасында дагы бар. Мына көмүр боюнча бир ай какшап сурандык. Бааны түшүргүлө бир машинеден 10-15 миң сом киреше тапсаңар деле жетет десем, жок, $1000 табыш керек экен. Айла кеткенде өкмөт колго алып 3 миң сомго түшүрүп таштадык эле, ишсиз калышты. Президент көмүр казуу мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеч башталганын мойнуна алып, ага Кыргыз көмүр ишканасында эки жетекчи алмашып, саботаж уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Президент учурда көмүр маселеси чечилгенин, кара кечиде көмүр казылып жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров бүгүн 22 ноябрда Ала-Тоо 3 жаңы конушунда Бишкектин тегерегиндеги жерлеринин кызыл китеби жок тургундары менен жолугушту. Жолугушууга 5 миңдей адам келген. Биринчи кызыл китебиңерди, тех паспортуңарды, анан бардык сос объектиңердин баарын чечели, андан кийин анан карайлы. Барын эле бүгүн азыр чечип бер деп мени кыйнабагыла. Бир заматта чечилбейт. 30 жылдан бери, 20 жылдан бери чирип бүткөн системаны четинен мына иреттеп коюп келатабыз. Шаарга карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буйрса апрель майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкө акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде-ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Кимде-ким эгерде коррупцияга аралашып, ошо коррупция ошол жерден акча жейин деп, мына райондун жетекчилери көбүнчө кылган экен, госрегистр кылган экен, кадастр, архитектор, мына ушулардын баары, акимдер дагы аралашып кеткен мурдакы. Ошонун бардыгына иш териштирүү иштери жүрөт. Жүрүп, анан сотко барат, сотто жетип, сотто маселеңер чечилет. Бердиңби 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди. Документин дагы кошо бер. 1 жыл айланбай документин бер. А бербесең анда жазага тартыл. Анда мыйзамсыз бердиңби? Анда значит жазага тартылыш керек. А элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле, тех паспорту менен. Бул жерге эмдиги жылдан баштап Кудай буйрса 3,5 миң окуучулук мектеп түшөт, 3 бала бакча түшөт. Аны биз көзөмөлгө алып салдырып беребиз. Анткени 1 жыл, 1,5 жылда мектеп бүтөт, бала бакча дагы бүтөт. Маршрут боюнча, шаарга каттаган боюнча 1,5 миң автобус алып берели деп атабыз шаардын ичине. Ошондо маршруттар бошойт, өзүлөрү эле келет силер тарапка, өзүлөрү эле. Мүрзөлөр боюнча, мына губернатор 1 айдын ичинде чечип бересиз. Эң көп болсо 1 ай. Мисалы, түз жерден жокпу бул жерден. Мына тоо, биздин 94% территориябызды тоо ээлеп турат. Этегинен бергиле, жана Байтикте бар го. Ошондой жерден чечип бергиле. Областтын чечимин чыгаргыла, районду чогулткула, госрегистрди баарын чогултуңуз, архитекторду чогултуңуз, баарын чогултуңуз дагы чечип бериңиз. 1 айдын ичинде чечип бересиз. Ушул райондун өзүнүн жери болгудай болсун. Бир тыйын албай көмө турган. Садыр, инем кагылайын. Сен элге жакын экенсиң, жерге жакын экенсиң. 1 жылдан бери тытын иштеп жүрүп атасың. Көптүн көзү көрөгөч. Шибегени капка ката албайсың. Элдин баары көрүп жүрөт. Сенин душмандарың абдан көп экен. Өзгөчө шайлоо компаниясында ушундай компанияда ушундай башталды. Уюшкандык түрдө каралуу башталды. Биз ага ишенбейбиз. Себеп дегенде мында элдин мурда чоңдор келгенде дайындалып туруп, сен сүйлөйсүң, бул сүйлөбөйт деп турган чакырчы. Мына сени кагылып кетейин. Элди бөлбөй, ак карага бөлбөй, бардыгын алып келип, бет маңдай келип атканды дала жолу көрүп, ыраазы болуп атабыз кагылайын. Жана аксакал башында чыгып туура айтып кетти. Душмандарың көп экен деп. Менин душмандарым бийликте эмес, карапайым элдин алдында арасында дагы бар. Мына кечөө бир эле мисал келтирели. Көмүр боюнча 1 ай какшап сурандык. Ай түшүргүлө, бир машинеден бир 10-15 миң таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек экен. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колго алып туруп, анан мына 3 миңге түшүрүп салдык. Ишсиз калышты баягылар бир 100 водитель, 200 водитель. Ушундай дагы болуп атат.
Ушул карапайым элге китептердин чыгуусун тездетип, колуна карматуусун эртерээк берилишин өтүнөт элек. Географиялык абалын алганда Ак Ордо 3 шаардын чети менен эле түндүк тарабыбызды темир жол кесип турат. Ал эми чыгыш тарабыбызды бир 500 метрлик гана шаардын тилкеси ошол аралык кесип отурат. Бизди ошол шаардын аралыгына каратып, шаарга каратып берсеңиз деп өтүнөт элек. 18 гектар мамлекеттин ФПСке бөлүнгөн жер тилкеси бар. Ушул жердеги карапайым эл үчүн социалдык абалын жакшыртуу максатында, ушу биздин проблемабыз чечилүү максатында ушул жерди 18 гектарды толугу менен соц объектиге калтырылды деп жана китебин чыгарып берүүңүздү өтүнөт элек.